Organçаңды көргенде энекеңен жан шығар. Атаңдың көріне органçаңды қараса. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастай теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бүгүн биз өткөндөгү берүүлөрүбүздү улантып, Манас эпосунун 1000 жылдыгын белгилегенибизге чейрек кылым болгонун белгилеп атабыз. Андыктан студиябызга белгилүү жазуучу, публицист, ошол Манас эпосунун ошол 1000 жылдыгын белгилегенден бери 40 тетрадь жазган агабыз Муса Сапаевди чакырдык. Кош келипсиз ага. Өткөн берүүлөрүбүздө биз ушул Манас эпосун белгилөөнүн алдындагы кырдаал, ошол белгилөөдөгү кандай иш-чаралар өткөн, ошолор боюнча жакшы бир элибизге айтып берип, элибиздин эсине салдыңыз эле. Мына бүгүн ошол сөзүбүздү дагы андан ары улантсак, мына Манас эпосунун 1000 жылдыгы белгиленди, иш-чаралар өттү. Баягы кыргызда айткандай көкөтөйдүн ашы өттү, бирок андан ары чыр болуп атпайбы? Бирок Манастын 1000 жылдыгын белгиледик, кийинки жылы 1000 жылдыгынын 1 жылдыгы деп белгиледик, анан 2 жылдыгы деп белгиледик, анан ошол боюнча токтоп калды да. Бирок баягы эпостун 1000 жылдыгын белгилегенде мына Түркмөнстандын, Өзбекстандын, Түркиянын, Казакстандын президенттери келди, премьер-министр Азербайжандын президенти ошол кездеги Гейдар Алиев мырза келди. Анан ошол бердеги Бишкекте өткөн иш-чараларга катышты, Таластагы иш-чараларга катышты. Манас Ордо комплекстин, тарыхый этнографиялык комплекстин айланасына баягы Тянь-Шань карагайлары тигилип, ар бир президент, ар бир келген конок өзүнүн баягы табличкасын ошо калтырып койгон. Бүгүн бул комплекске келген саякатчылардын, зыяратчылардын назарында болуп келет да, булар келген турбайбы деп кийинки муундар белгилеп атат. Ошол убакта төрөлгөн балдар бүгүн 25-ке чыгып атат да. Анан иш-чара өткөндөн кийин дагы баягы кечигип келген коноктор болгон да. Ошолор тууралуу айтып берсеңиз, сөздү ошондон баштасак агай. Эми өткөндө баягы 25-инен башталып 31 августка чейин созулган абдан масштабдуу эпикалык, мындайча айтканда, духта чыныгы тарыхый бир залкар мааниге ээ болгон кыргыз тарыхындагы, кыргыздын байыркы тарыхын кошуп жаңы тарыхын ала турган болсок, эң негизги уюткулуу өзөктүк окуянын хронологиясын айтып келатабыз да. Анан 31 август 95 жылы, 1995 жылы аягына чыгып, анан бир аз биздин чоңдорубуз эс ала баштагандан кийин эле 20 сентябрь күнү биздин Кыргызстанга, Бишкекке, Индия мамлекетинин премьер-министри Памупапарти Венката Нарасимха Рао визит менен келет. Өзүнүн мындай расмий визит эмес, жөн эле мындай мамлекет менен таанышуу визити менен келет да. Келген негизги бул кишинин максаты ошол Манас 1000 мааракесиге көз салып, ошонун өтө чоң таасириден ошол маселени бир катар жеринде тактайын деп келген. Анан бул өзү ошол кезде маалымат каражаттарда берилген. Бирок кийинки адабияттарда ошол кишинин визити жөнүндө эчтеке жок да. Эчтеке айтылбайт. Анан бул кишинин келген табышмактуу сыры мында жатат да. Себеби дегенде Манас баягы индуизм философиясы же болбосо Индия эпостору бар да. Махабхараттан тышка Ригведа, анан Раянасы бар. Рамаяна. Ошол Манас Рамаянада бар. Рамаянада ал жерде Манас башкы каарман эмес, мындайча айтканда жогорку аң сезим, акыл эс. Терең купуя акыл эс түрүндө. Ал эми
эмеде Махапкаратта. Ал жерде Ману деп берилет. Ману деп берилет. Демек ошол бул Индиянын мамлекеттин премьер-министри Памапупарти Венката Нарасимха Рао ошол маселенин кандай байланышы бар деп келип анан ушул жерде өзү негизи Бхагават Гита деген дагы ошол Махабхаратанын бир бутагы бар. Ошол Бхагават Гитада да башталганда эле Манас жөнүндө айтылат. Эми биздин Баатыр Манас атабыз жөнүндө эмес, сиз айткан жанагы аң сезимдин туу чокусу Манас тууралуу айтылат да. Анан бүгүнкү күндө дагы ошол Индиянын баягы борборунда Делиде Манас паркы деген парк бар. Манас дарыясы деген дагы дарыясы бар да. Анан ушулардын бардыгынын кандай байланышы бар дегендей максатты тактоодо келген турбайбы? Ооба, себеби бул мындай, бул киши дүйнөдө ийри идеолог катарында таанылат да. Ошол учурда бул киши индуизм идеологиясы деген үстүнөн иштеп аткан болот. Дүйнөдөгү өзү өтө ийри идеологдордун бири мына Ден Сяопиндин катарында, же Киссинджердин катарында болжол менен ошол деңгээлге барган. Анан бул киши келип ушул жака келип, Кыргызстанга келип. Анан келип анан Аскар Акаевичке жолуккан, телевизордон, радиодон көрсөткөн, бирок кеңири чагылтылган эмес. Анан бул киши баргандан кийин анан ушу индуизм идеологиясынын үстүндө иштеп, индуизм идеологиясын анан улуттук идеология катарында Индия элине сунуш кылат. Эми Индия, мындайча айтканда, Индия философиясы, индуизм идеологиясы деген атта иштеген бул киши. Ал киши мындай деп эме кылган экен да, Манас адамдык, аруу акылмандык, жогорку тазалыктагы сапат деп. Ушундай мүнөздөмөнү айткан экен бизге келген. Биз ошондой кабыл алабыз Манасты деп. Анан эми Индия мамлекетин билесиз да, бул жер ушунчалык көп диндүү. Ал жерде мусулманы да бар, буддисти, христианы, жана башка иудиси бир 100ге жакын диндер. Эми булар элинин саны жагынан деле Кытайдан кем эмес да. Ооба, миллиардтан ашып кетпеди. Азыр 1 миллиард 300ге чамалап бар. Ошо Кытайга чамалап калды да, теңдеш болуп калды. Анан буларда чынында ошол негизги диний катары баягы буддизм, индуизм диндери ошол кетет да. Анан бул Индияда, анан моногу Непал жагында негизинен бул буддизм эметилет да. Ал эми моногу Камбоджа эме жагында баягы ислам дини, Бангладеш эме деп атпайсызбы, буларда ислам дини өнүккөн. Анан бул индустарда дагы жанагы Манас дарыясы бекеринен Манас деп аталбайт. Паркы мамлекеттик бар, национальный парк Манас деп турат да. Анан бул дагы бекеринен Манас деп айтылбаса керек. Анан ушуну кандай байланышы бар деген ойдосуз. Биздин Манас менен мен ошону изилдеп көрдүм да интернет булагына карап. Анан бул киши ушу Кыргызстандан баргандан кийин, анан кийин мондай деп көтөрүп чыгат экен. Демек, Манас бул жанагы эң жогорку акылмандык, даанышмандык, мындайча айтканда супер адам деп коелу. Ошондой образ болгондон кийин биз ошондой акылман, даанышман адамдарга басым жасашыбыз керек деп, анан кийин баягы элитный балдарды, ошолорду тарбиялоочу мектеп негиздейт. Анан ошонун укмуштай күчтүү программисттер чыгып, программа түзүү жагынан Индиясы дүйнөдө лидер мамлекети алдыда баратат. Ошону ушул Нарасимха Рао негиздеп, анан ошол Индия мамлекети азыр динамикалык өнүгүп атпайбы? Кытайдын артынан баратат. Ооба. Ошого фундамент куйган адам ушул киши. Буларды ошол жанагы программист балдарын окутканда, булар 3 жыл бою, алгачкы 3 жыл бир эле нерсеге, баягы ойду бир чекитке кармоо, концентрация мысли дейт да, ошого үйрөтөт экен да. Андан кийин уже анан программаны эмени, то есть ойду кармоо,
ойду бир чекитке тутуу. Бул мүмкүн эмес да. Мындай алганда азыр сиз менен сүйлөшүп атабыз. Сиздин дагы нар жакта ойлоруңуз бир жакка кетип атат. Меники дагы чабыттап учуп жүрөт да. Анан ушундай бир чоң ишти жасаштын алдында ушу бир нерсени бул жанагы Айкөл Манас атабызда да айтып жүрбөйбүзбү? Чексиз ойдун ченсиз күчү деп. Анан ошол нерсени ошол киши баягы кармап алып туруп, анан изилдеген турбай, анан жанагы түптөгөн турбайбы? Түптөө анан ошол жерде бул көп баскычтуу болот. Ал андай мектептер азыр Индияда бардык штаттарында бар. Ошолордун ичинен иргелип чыкканы уже ирге отуруп турган эң жогорку баягы элитный тобуну, баягы ал жерде баягы супер человек деген программага кирет бул. Анан ошол жерде тарбиялап азыр өстүрүп атышат. Ошолор уже мынеке Манас 1030 жыл, 20 чейрек кылым болдубу? Ошолор жемишин берип атат. Азыр кийинки 10 жылда бере баштады. Ошолор өсүп чыгып, ошолор миллиардтан ашкан Индия элине алдыга сүдүрө баратат азыр. Дүйнөдөгү геосаясаттагы чоң оюнчулардын бири Индия мамлекети. Андай болгондо биз жөн эле баягы эт жеп эле тарап кеткен турбайбызбы? Мелгилеп коюп эле, биздин Манасыбыз деп көкүрөктү кагып коюп эле анан нар жака келечекке эч кандай бир иш жасаган эмес турбайбызбы деген бүтүмгө келип атам да. Жок, ошондой. Анан мындай болот, ошол жанагы эмеден кийин, салтанаттан кийин 29 августта ошо 95-жылда жанагы Манас Корк музейи деп эле аталып келген да. Ошол Манас Корк музейине Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы улустук Манас Ордо комплекси деген жаңы статус беришет экен. Ошол эмеден кийин. Байрам белгилөө учурунда берилет 29 августта болсо. Анан 1995 жылдын 24 ноябрында Манас Миң мааракесинин тыянагын чыгарган атайын жыйын өтүп, кенен талкуунун негизинде постановление правительства Кыргызской Республики об итогах проведения празднования тысячелетия эпоса Манаса деген токтом кабыл алынып, бул токтомдун чечими боюнча Манас философиясын ар тараптан терең изилдөө менен мамлекеттик идеологияны иштеп чыгып кабыл алып ишке киришүү жагы каралат да. Анан ошол боюнча 1996 жылдын 31 июлунда Манас осуятына мамлекеттик идеология деген ураанын астында о государственная программа Кыргызской Республики по пропаганде эпоса Манаса на период 1996 и 2000 года деген аталыштагы токтом кабыл алышат. Анан ошол токтомдун негизинде мына мен дагы бир азыр бир өтө уникалдуу документти сизге көрсөтөйүн. Мына бул Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги дейт. Орусча жазылыптыр. Ректорам вузов, директорам ССУЗов дейт, директорам средних школ деп ошондой жазат. Министерство образования и науки высылает информацию о государственной программе по пропаганде эпоса Манас на период 1996-2000 года. Постановление правительства Кыргызской Республики номер 346 от 31 июля 1996 года. Просим высылать в Министерство образования и науки предложение по реализации данного проекта. Первый заместитель министра Биримкулов. Бул мындай болот. Бул мына өтө чоң документ.
Бүт бул жерде ушундай абдан бүт каралганда анан аягында мына жеринде көрсөтүлөт дагы 15 миллион сом бөлүнөт мынеке. Бул 15 миллион сом деген ал кезде ошол кезде 1 килограмм эт 12 сом болчу. Бүгүнкү курс менен ала турган болсо 400-450 миллион сом болот. Мына ошону билим берүү министрлигине берип, демек Манас боюнча учебниктерди чыгаруу, Манас боюнча программаны түзүү, Манас боюнча ошо мектептерде окутууга демек ошол кошумча сабактарды киргизип, ошону окуган мугалимдерге кошумча маяна төлөп берүү жагы каралганда, анан ушундай эле кат. Мен архивимде кагаз көп, аны таба албай койдум. Бирок эсимде бар. Маданият министрлигине жөнөтүлгөн. Маданият министрлигине 5 миллион сом бөлүп, демек ал да күчтүү акча болгон ал кезде. Ошондо мындай милдеттенмелер жазылат. Ар бир китепканада милдеттүү түрдө Манас энциклопедиясы болуш керек. Манастын негизги сагынбай, саякпай варианттары болуш керек. Анан ошол китепканалар ошол кайсы аймакты кайсы китепкана тейлесе, ошол китепкана эл менен жолугушуу өткөрүп Манас боюнча Манасты баягы элге жеткирип пропагандалаш керек деген. Анан ошондой эле баягы ар бир маданият үйлөрү Манаска байланыштуу иш-чараларды, конкурстарды, жанагыдай кол өнөрчүлүк буюмдар, тамак аш, салт кадай, Манаста көп нерселер бар да. Дарыгерчиликке чейин бар да. Мына ошолордун бардыгын пропагандалаш керек деген эме жанагы токтомдо каралган. Демек, бул 1000 жылдык майрам өткөндөн кийин уже конкреттүү иш-чаралардын баягы планы түзүлүп, анан бул Маданият министрлиги тарабынан жана Билим берүү министрлиги тарабынан иш-чаралардын программасы кабыл алынган турбайбы? Анан ошо Манас улуттук программасы деп аталган, ошол эле жанагы азыркы программанын ичинде Манастын 7 осуяты. Ошол программанын ичинде, жанагы токтомдун ичинде отурат Манастын 7 осуяты. Азыр мен айттым го, 96-жылдын 31-июлунда Кыргызстан Республикасынын ал кезде темке премьер-министрдин укугу президенттен күчтүү болгон. Бул 93-жылкы конституция боюнча. Кийин анан Аскар Акаевич мен английский королева болуп калдым деп анан улам эмени укукту азайтып премьер-министрдикин өзүнүкүн көбөйтүп отурган эмес? Ооба, 2 жол жасады. Анан ошондо жанагы Манастын 7 осуяты бала бакчада, мектептерде жайытуу. Анан мектептерде жанагы Манас, Семетей, Сейтек. Бул Октябрят, Пионер, анан Комсомол. Манас бул Комсомолдор, Пионер бул Семетей, Октябрят, Сейтек. Ошонун образында тайпалар түзүлгөн. Район, шаар, облустарда бюджеттен каржыланган, жана акча берилип атпайбы? Каржыланган ушул Манасты пропагандалоо боюнча жаштар комитети аталган. Мындайча айтканда, ошо жаштар комитети жанагы комсомол уюму да Кыргызстандагы. Ошолор каржыланган тайпалар түзүлүп, бөлүмдөр иштей баштайт. Көрдүңүзбү? Андан тышкары бардык мекеме ишканалардын кеңсе алдыларында Манастын 7 осуяты көрнөктөрү илинип, Манас окуусу аталыштагы үгүт керуени мына кыдырат. Жазуучулар, сиз билесиз да. Манасчылар, жазуучулар, акындар, анан илгери общество знания деп баягы лекцияларды окуп, малчыларга чейин барчу да. Бирок мында ошол баягы айылдарды кыдырган жок, бирок райондорго барып, ошол иш-чара планга киргизилген да. Анан кандай өттү, мен аны айта албайм. Мына ошол үгүттүн саат иштери жүрө баштайт да. Анан
Бул жерде бир уникалдуу дагы бир факты бар да. Майрам Дүйшеевна Акаева өзүнүн Үмүттүн шооласы үзүлбөйт аттуу 2 томдук китебинин 2-чи томунун атагы ааламга кеткен Айкөл Манас аталыштагы главасында мындай окуяны келтирет. 1997 жылы Хельсинкидагы лидер аялдардын эл аралык конференциясында Майрам Акаевага Израиль мамлекетинин канайымы Реума Вейсман айым жолугуп, Манас миң мааракесини Израиль мамлекетинин премьер-министри башкарат да. Премьер-министри Моше Даян болсо керек эле, мен азыр ушу эсимде. Ошол болуш керек. Ошол киши өзү дейт, абдан дыкан көңүл бөлүп, анан Москвадан Манастын орусча вариантын таптырып, 1-чи китебини чыгардык. Эми 2-чи китебини чыгаралы десек, ошо орусча вариантын, жаңы вариантын таппай жатабыз. Майрам Дүйшеевна бизге жөнөтпөйсүз деп кайрылат экен. Анан Майрам Дүйшеевна ушул айымга, ушул анан баягы Кыргызстанда орусча которулган бардык ошо эмне болсо ошонун баардыгын жөнөтөт экен. Анан баягы эме Реума Вайсман айым 1 эле жылдан кийин кат жөнөтүптүр Майрам Дүйшеевнага. Биз 2-чи томуну чыгардык. Мен ошонун баш сөзүн өзүм жаздым, сизге чоң рахмат айттык деп. Мына көрдүңүзбү, Израиль мамлекетини Манас миң толкундатып атат. Бул жерде дагы айта кете турган бир жагдай бар да. Баягы 46-жылы жарык көргөн Тарловский, Пенковскийлер которгон Манас Великий поход деген китепти муну жайылтууга мүмкүн эмес деп ойлойм да, себеби ал жерде көп баягы искажениялар бар. Анан аны өткөндө дагы айттык элек, Исхак Разаковдун убагында бул оңдолсун, түзөтүлсүн деген чечим кабыл алышкан да. Бирок ошол эле мезгилде ал эч жер түзөлбөй, оңдолбой эле кайра басылып чыккан да. Анан бул мына 90-канчы жылы дагы кайрадан басылып чыккан, 92-жылы болуш керек эле. Ошол эле калыбында 46-жылы кандай чыкса, ошондой эле чыккан да. Анан ушунун негизинде муну баягы жакшы котормо деп туруп Сталин сыйлыгына көрсөтүп, бирок таптакыр биз Манастан ажырап кала тургандай абалга чейин жеткен да. Бул реакциялык чыгарма экен, пан-исламисттик чыгарма экен, пан-түркистик чыгарма экен. Бул эл душмандары деп аны жасагандардын бардыгы камалып, атылып, 10 жылдап түрмөгө кеткен учурлар деле болгон да. Анан эми бул жагынан алганда ошо орусча котормодон баягы Манастын балалык чагын которгон Липкиндин котормосу, Семен Липкиндики айтылып жүрөт. Андан тышкары орус тилине Дубаш Калназаров деген аксакал которгон. Анан баягы өзүнүн эркин котормосу менен Марбайжиев агай которуп жүрөт да. Анан эми башка тилге которууда ошол өзүнүн түпкү маанисин жоготуп койбой, баалуулугун жоготуп койбосо деген бир нерсе бар экен. Анан айтылып жүрөт, ошо Манас миң өткөндөн кийин Манас эпосу 17 тилге которулган деп. Албетте бул кыргыз тилинен которулган жок, орус тили аркылуу, орус тилинде чыккан котормолор которулган да. Менде жана Иран тилинде которулганы бар. Ошо фарс тилине да ирандар которуп Манас деп ошол 1000 жылдыктын учурунда чыккан котормо бар. Англис тилине которулган баягы Ремидор деп 2 том болуп англис тилине которулган. Анан алардын деле биз баягы кыргыздар өзүбүз ал тилдерди жакшы билбегендиктен кандай которулганына биз анчалык ишене бербейбиз да. Бирок кыргыз тилинде Сагынбайдын Манасы, Саякбайдын Манасы бул чыны менен шедевр десек болот да. Анан мен унутуп калыпмын, жанагы Индия мамлекетинин премьер-министри келип кеткенден кийин Манасты хинди тилине которушкан булар.
Которуп анан томдугуну Ошко алып келип Ошко бет ачарын неме кылган. Менде ошонун немеси бар. Ошо келип бет ачар кылган адамдын кол тамгасы менен берген. Хинди тилиндеги. Көрдүңүзбү? Анан дагы уникалдуу окуя бар да, муну айта кетишибиз керек. Ошол Манастын 1000 жылдыгынан 3 эл аралык конференция өткөн күчтүү. Ошол үчөөнү тең жана ЮНЕСКО каржылаган экен. Эми булар каттоодон өткөрүп атпайбы Бириккен Улуттар уюму? Ошо каттоодон өткөндүгү үчүн ошол илимий конференциялардын чыгымын ошолор көтөргөн экен бардыгы. Анан келип анан Кытайдан келип катышкан да, бардыгыга тең катышкан. Анан Кытайдан баргандан кийин, ошодон кийин Жусуп Мамай келип катышкан да. Ооба. Анан Жусуп Мамайга көңүл бөлө башташат булар. Мен тактадым да. Жусуп Мамайга стипендия берет булар. Врач дайындайт. И көзөмөлчү дайындашат. Анан кийин Манаска ошо жерден башкача баягы көңүл бөлө баштайт да Кытайда. Мен билгенимче Жусуп Мамайды алгачкы жолу келгенде 89-жылы келген. Ошол 1989-жылы келгенде эле бул кишинин жанагы 18 томдон турган Манас чыккан да. Араб графикасы менен Кызыл суу кызыл кыргыз басмасынан жарык көргөн. Анан ал киши ошо китептерин ала келген. Ошо 89-жылы келгенде. Бирок Манас миңип өткөндөн кийин чыны менен эле өкмөт тиги Пекинден каржыланып, анан манасчыларга көңүл бурула баштагандыгы бул чын да. Анан 2009-жылы Кытай мамлекетинин атынан 3 чоң эпос Кытайдын көнөргүс гавхары деп, байлыгы деп катталып атат да ЮНЕСКОнун репрезентативдик эмес тизмесине. Онун ичинде Кыргыздын Манасы катталып атат Жусуп Мамайдын айтуусу менен. Анан Калмактардын Жаңгар деген эпосу катталып атат. Анан тибеттиктердин Гисар деген эпосу. 3 эпосту Кытай мамлекетинин баягы гавхары деп баягы катталып атат да ЮНЕСКОдон. Андан кийин биздин интеллигенттер кокуй биз алдырып койдук деген нерсе чыгып атпайбы. Биз алдырып койдук, Кытайга кетип калды. Анан кийин эми эмне кылабыз деп анан кийин бизде элдин духу кичине ойгонуп, анан ар кандай комиссиялар түзүлүп, Манас эл коому түзүлүп, анан ошо Манаска кайрадан бир жандануу пайда болгон да 2009-жылы ЮНЕСКО каттагандан кийин. Анан бир нече жылдан кийин 2013-жылы ЮНЕСКОнун 8-сессиясында Бакуда өткөн, мен дагы катышып келгем, Карганбек Самаков мырза 30-тай адамды алып барган, журналисттер бар, кол өнөрчүлөр бар, 8 манасчыны алып барып, анан ошол жерде тиги Бакуда биздин жигиттерибиз залда отуруп алып күпүлдөтүп, Манас айтып, баягы перерыв учурларында кыргыздын шырдактарын жазып коюп, бул дагы өзүнчө бир чоң пропаганда болгон. Анан ЮНЕСКОдо 195 мамлекеттин өкүлдөрү мүчө да. Анан ошолордун баардыгы Манасты көрүп, айтып аткандарын угушуп, баягы кофе брейк убагында биздин Дөөлөттүн, Таранталынын, Замирдин, Камилдин, манасчылардын тиги кичинекей балабыздын, Үмөттүн Манас айткандарын көрүп алып аябай таң калышкан да. Силерде ушундай реп бар турбайбы депчи. Эми баягы чет өлкөлүктөр үчүн реп да. Жок, реп ошо Манастан башталып атпайбы? Анан ошол Америкалыктар репти ошо Манастан алган, мен издеп эме кылбадымбы? Манастын стилинде айтып атышпайбы? Анан бул чыны менен ошол 2013-жылы анан 4-декабрда катталып атат. 3 жылдык катары катталып атат да. Элдин духу кайра көтөрүлөт да, эл ойлонуп калган. Өткөндө дагы сиз дагы учкай айтпадыңызбы? Ой, биз Манасты 94-жылы эле Бириккен Улуттар уюму Генералдык ассамблея атайын белгилөөнү баягы токтомун кабыл алып, анан 95-жыл Манас жылы деп дүйнө жүзүндө эл аралык масштабта Манас жылы деп аталган. Анан биз эмнеге чычалайбыз дегендей нерсени айтпадыңызбы? Чынында ошондой болгон да. Ал эми могу жанагы Индиянын премьер-министринин келгендиги, андан кийин жанагы иш-чаралардын жүрүп, анан жанагы программисттерди даярдоодо дагы
Манастын баягы түрткү болгондугун сизден азыр мен угуп алып таң калып атам да. Чыны менен бул баягы үлгү ала тургандай окуя экен. Анан биз ошол убакта ушунун өзүбүз өткөзүп, бирок баркы өзөктү кармай албай калган экенбиз деген ой кетип атат да. Мына Кытайда жибек жолу деген гезит чыгарат. Былтыры ошол гезитти мен окуп калдым. Кыркып алган болушум керек, архивимде болуш керек. Булар жанагы Шелковый путь деген газета. Акмуз деген жерде, анан да кайсы жерде жыл сайын Манас фестивалын өткөрөт экен. Мусто дегенде жыл сайын өткөрөт экен. 15-нчи рети өткөрүптүр былтыры. Карабайсызбы? Эми баягы 10 000 адам дүңгүрөтүп Манасты аткарганын билесиз да. 10 000 да? Ал Улуучатта өткөн. Улуучатта. Акчиде тиги 1000 адам менен өткөн. Жүсүп Мамайдын көз тирүү эле ал убакта ошол нечеси өткөн да. Эми жанагы Манастын спектаклин коюшту, драманы алып келип. Булар Кытай мамлекети бир топ каржы бөлүп, анан Акчи театры менен биргеликте ички Кытайдагы бир театрдын актерлору биргелешип Манас балетин жасашты. Баатыр Манас деген балетти жасашты. Мен ошондо Үрүмчүдө баягы бет ачары болгондо атайын учуп барып тартып келип, анан кийин уруксат алып тартып алардан, анан эфирге бир нече жолу бердим. Андан кийин Манас операсын коюшту булар. Анан эң негизги мени дагы таң калтырган нерсе, Хыжыхың деген Манас изилдөөчү аксакал бар, Кытай өзү, Кытай улутундагы аксакал. Анан бул киши ошол консультант катары ошол жерде жүрүптүр. Анан Үрүмчүдө баягы бет ачары болгондо балеттин аягында баягы кыргыздын санжырасы, жанагы бактын айланган жалбырактарында ар бир аттары менен, анан кийин чоң кытайча жазуу чыкты да экрангач. Анан ошол киши айтып атпайбы, бул жерде Манас Кыргыздын түбөлүк атасы деп жазылды деп. Анан бул деген өтө чоң эме да. Манас Кыргыздын түбөлүк атасы. Жомок эмес. Бул реалдуу түбөлүк атасы деп жазып атышат да. Интернеттен дагы бир уникалдуу эме чыкты да былтыры. Пекинде 6 жашар бала чоң фестивалда Манас айтат. Көрдүңүзбү, көрбөдүңүзбү? Көрдүм аны. Көрдүм. Ошону Си Цзиньпин байкап отурганын көрсөтүшпөдү. Мына ошол жерде маселе турат да. Эгерде биз Кытай жетекчилерин мамлекетти башкаруу стилине көңүл бөлө турган болсок, Манастык стилди табабыз. Өзү мен жана Амантур Абдырасул деген досум бар. Бул Артышта турат. Мурда Манас ишканасын жетектеп келген. Азыр эми ардактуу эс алууда, пенсияда. Аны ошо Амантур досум айтты да, Си Цзиньпин өзүнүн мынагу жалпы Кытай боюнча Компартиянын съездеринде, жыйналыштарында 4 жолу Манасты оозуна алды дейт да. Манас жөнүндө айтты дейт. Бул эми ал жерде Кытай мамлекетинде 56 улуттун өкүлдөрү жашайт. Анан кыргыздар аерде бир 200 миңдин эле нар жак бер жагында. Анан ошо Манасты ооз анганы бул өзү мындай алганда чоң бир ойлоно турган нерсе экендигин күбөсү да. Анан менин өзүмдүн байкоомдо Кытай мамлекетин баягы вдоль поперек деп орустар айткандай кыдырып, баягы Манас атанын изи боюнча кыдырып көрдүм. Анан мынау Кызыл Суу Кыргыз автоном областында Манас атанын эстелиги ар бир ооданда бар. Мунун ичинде мынау Улуучатта эң эле керемет комплекс жасашты. Манастын эстелигин жасагандан тышкары Манас 40 чоросу менен турган ар биринин алдында китепте эпос. Манастын алдында Манас, ар бир чоронун өзүнүн аты жазылган китеп, сүрөт. Бул өтө бир керемет комплекс жасалды. Акчий ооданында Манас 40 чоросу менен деп, Акчийдин Жалаңчый деген жеринде 40 чоросу менен деген чоң тоже комплекс курушту да, эстелик
комплексин курду. Андан тышкары эми ички Кытайды ала турган болсок, тиги Чичихар деген жерде. Бул эми Харбин шаары, Иракы чыгышта да, ички Монголияда, нары Пекинден нары дагы бир нече 100 километр нарыда, Иракы чыгышта Манастын кылычын көтөрүп ат менен турган эстелиги бар, аны тартып келгем. Анан бери эметкенде Чинхай деген көлү бар. Бул Чинхай көлү биздин чоң көл сыяктуу бийик тоодо жайгашкан көл. 3200 деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте жайгашкан көлдүн боюнда дагы Айкөл Манас атабыздын атчан турган эстелиги бар. Анан дагы Манас деп Кытай тилинде аны кыргызча жазып, бир бетине кыргызча араб тамгасы менен 4 сап ырды жазып койгон, бир бетине ошонун кытайча котормосун коюп койгон да. Бул эми ортоңку зонасында болуп атат. Ал эми Актоодо, Актоо ооданында Булуңкөл деген айыл бар. Ошол айылдын алдында жанагы жыл сайын фестиваль өткөн жер ошол Булуңкөл. Ошол жерде дагы Манас атанын эстелигин тактыда отурган эстелигинде мен баягы көп эле эстеликтерди көрүп жүрөм. Бардык жерде ат үстүндө баягы кылыч менен, найза менен ажыдарды сайып аткан же болбосо ушундай бир сүрөттөр, эстеликтер болсо, тиги жерде анык тактыда отурган Манаста, жай турмушта тактыда хандык белгисин колуна кармап, касабасын колуна кармап отурган Манастын эстелиги. Муну 12-жылы ачкан, 2012 жылы мунун ачылышына ошол кездеги президент болуп турган биздин айымыбыз Роза Отунбаева эжеке барып катышып келген. Аны дагы биз эфирден бергенбиз тартып. Андан тышкары муногу Манастын эстелиги ошол бир 9 эстелик бар да. Кытайдачы, Кытай жергесинде 9 эстелик бар. Эми Иракы чыгыштан баштап Кытай мамлекетинин бардык жеринде. Анан биз баягы Манасты бизге эле таандык деп өзүбүз кабыл алып алганбыз да, баягы өзүмчүлдүк менен. Мындай алганда жанагы Кытайлар эмне үчүн Манасты даңазалайт деген нерсеге эмне үчүн мындай акчаларды бөлөт деп ойлойбуз да. Миллиондогон юан бөлүп, анан 1000 манасчынын айтканы, 10.000 манасчынын айтканы деп атпайбызбы? Көрсө бир мезгилде биз эпостон эле карасак, 6 ай болсо дагы Манаста Кытайда император болуп отурган да. То есть Кытай мамлекетин дагы бийлеген адам катары алар туура эле кылып атат деп ойлойм да. Бул мындай да, бул Манаста баягы жалпы адамзаттык баалуулуктар бар. Жалпы адамзаттык. Мунун принциптери андай деле чоң эмес, бир 12-13 кейде 14-кө жеткизип жүрүшөт. Жанагы эле баягы таза ниеттүү болуу, ак эмгектенүү, адилеттүүлүү болуу, калыс болуу, чындыкты сүйлөө, ушулар жалпы адамзаттык баалуулуктар деп эсептелет да. Мына ошондуктан мен бир дагы биз азыр мына коронакризис, коронавирус деп мына ушу күндөрдө дагы мына Бишкекте уже көбөйүп атыптыр. Таласта, аяк биякта ушуга байланыштуу кичине төп келет да. Мына быйыл бизди ошол эгемендүү мамлекеттин башаты бул кайра куруу, перестройка. Ошол от алдырып анан түрткү берип биздин эгемендүүлүктүн фундаменти да. Ошого быйыл 35 жыл толуп атпайбы? Тилекке каршы ушул 35 жылдыкты биз белгилешибиз керек эле. Эми Россиянын наразы болуп атканы туура, алар империясын жоготту да. Туурабы? Туура. Алар наразы. Биз эмнеге наразы болуп ошолор туурашыбыз керек? Биз өз алдынча саясат жүргүзүшүбүз керек да. Анан ошол Горбачев 1986 жылы «Перестройка и новое мышление» деген китеп чыгарган. Кайра куруу жана жаңыча ой жүгүртүү деген. Бул мындай китеп. Анан ошол китеп чыккандан кийин 1 жылдын ичинде Кытайда Кытай тилине которуп 3 жолу кайрадан басып чыгат. 3 жолу. 3 жолу басып чыгып, анан ошол кездеги Кытай жетекчилиги өзүнүн баягы
саясий бюросун Ден Сяопин болсо керек эле. Ден Сяопин өзү көзү тирүү болгон, окумуштууларды чогултуп, анан кийин айтат. Биз кандайча жаңыча ой жүгүртүшүбүз керек. Биз эскиче эле ойдо жүрө бербейбизби? Жаңыча ой жүгүртүшүбүз керек. Деп анан Илимдер Академиясына ушундай тапшырма берет экен. Жашы 30-дан ашпасын. Ошондой жаштардан жаңыча ой, Кытай элинин жаңыча ой жүгүртүүсү деген бир гана темада иштесин. Маянасын төлөп беребиз, үйүн да беребиз, бардык шартын түзүп беребиз деп. Анан мындан 5 жыл мурда ошол бирөөсү мына Москвадан бүткөн экен, окуган экен, орус тилин билет экен. Ошол анан кийин ошону издеп таап, Россиянын жана Рио деген агентствосунун кабарчысы интервью алат. Ошол жашы 60-тан өтүптүр. Ошол бир гана ошол 30 жылда 30 жыл, 5 жыл мурда болгондо бир гана Кытай эл кандайча жаңыча ой жүгүртүш керек. Анан ошо багытта изилдеп, мына азыр эме вирус Кытайдан чыкты деп атпайбы? Кытай мынан утуп чыгып атпайбы? Мына ошол саясаттын фундаментин, ошол жаңыча ой жүгүртүүнү калыптандыруучу жаштардын тобу калыптандырыптыр да. Мен изилдедим да. Көрдүңүзбү? Бүт дүйнө мынан утулуп атат. Кытай болсо жанагы чет өлкөлүк барган инвесторлордун завод, фабрикалары болгондо. Баарын кайра тыйынга сатып алып атат. Качып кеткенден кийин тыйынга сатып алып атпайбы? Бул жагынан алар утушта болду. Бул жагда ошол уткандын фундаментини ошол жанагы Горбачевдун жаңыча ой жүгүртүү деген китебинин негизинде Кытай эли кандайча жаңыча ой жүгүртөт деп өзүнчө окумуштуулардын тобуну түзүп, жакшы баягы ийгиликтүү изилдей баштаса 3-4 жыл. Эчтекен ойлоп, үй берет экен, машина, үйүндөгү табагдан бери кашына чейин берип, мет даяр. Сен муну табам деп аны чуркап, мен үй салат элем, мен үйдү болот элем деп чуркап жүрөт да, туурабы? Аны токтот, мынаны гана. Анан ошондо жанагы булар жанагы супер интеллект деген программасы бар. Булардын. Мурда жылы 2018 жылы ушул август айында Пекинде бир жумалык бүткүл дүйнөлүк философтордун конгресси өттү. Ал конгресс мындай жабык көп маалымат берилген жок, жекеси гана берилди. Мына ошол конгрессте биз феодализмин дагы, капитализмин дагы, социализмин дагы басып өттүк дагы, датаизм деген жаңы коомго кирдик. Датаизм, бул датаизм деген сөз жасалма интеллекттин коому. Анан мына китебимде сиз айттыңыз го, окудум деп. Мен бул жерде чоң тема кылып, келечекте экеле класс калат. Ооба. Супер акылдуу, супер адамдар, анан коомго кереги жоктор. Себеби эмне болуп атат? Себеби азыр бир эле нерсе калды. Азыр бүт жасалма интеллект даяр. Өзү жүрө турган машина даяр, өзү сүзө турган кеме даяр, өзү уча турган самолет даяр. Банк дегенди бүт банкта адам иштебейт. Же 5 жыл калды. Банк демек ошо жерде баягы суперкомпьютер бүт бары өзү эсептеп чыгар ошо жактан. Азыр мына жанагы Ухань шаары боюнча өткөндө дагы социалдык тармакта бир роликтер пайда болду. Анан буларды жанагы 5G дегенди киргизген экен да. Анан кээ бир жерлеринде антенналарын талкалап, мындай болду деген маалыматтар кетти. Бирок тем не менее баягы кытайлыктар айтып атат да, жанагы чипирование болгондон кийин дейт, ар бир адам ошол жанагы тиги искусственный интеллект башкарып калат экен да, текшерипчи. Анан уурулук жоголду дейт да. Уурулук жоголду. Жок, коррупция, уурулук эчтеке калбайт, ал өзүнөн өзү жок. Айтып атат, анан экинчи жөн эле көчөдө кетип атып, бир банкка жатса тээп кетсеңиз, же болбосо түкүрүп кетсеңиз, -5 кете берет экен да, очкоңуз. -5 кылып коет экен компьютер өзү эле. Жолдон кетип атып, бир кемпирди, байбичени жолдон өткүзүп койсоңуз, +5 болот экен. Ошол бир жаткан мусор жатса, ошону алып эмеге салып койсоңуз, +5 деп очко кое берет экен да. Анан ошол 1000ден
Өйдө болсо сизге любой жерге жумуш калат, жакшы төлөп берет. 600-төн төмөндөп кетсе эч жерге жумуш калбайт дейт да. Жана керексиз, эч жака керексиз адамдар дегениңиз ошол болуп атат да. Анан булар адамдарды 4 категорияга бөлүп коюптур. Практически ошол компьютер адамды контролдойт деген нерсени айтып атат да. Жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар деген. Керексиз болуп калгандан кийин дүкөнгө барсаңыз эчтеке ала албайсыз. Себеби мен мындан 2 жыл мурда Кытайга барганда баягы тамак ичсеңиз да дүкөндөн бирдеке алсаңыз телефон менен эле минтип төлөп койгондорун көрүп таң калгам да. Анан булар ошого өтүптүр. Өтүп атат, криптовалюта деп киргизип атпайбы? Жана акчаны баягы наличный акчаны чөнтөгүнө салып жүрбөй калыптыр да. Демек чөнтөкчүлөрдүн күнү бүттү деген сөз да бул айтканда. Анан жанагы досум айтып атат, артчтагы Үрүмчүгө бир жыйналышка чакырып, анан барып калдым дейт. Анан бир аз кечигип аткандан барып эле машинемди токтотуп коюп кирип кетип, анан жыйналыш ортолоп калганды эстедим дейт. Терезени жаппай коюптурмун деп. Анан документтерим, акчам бүт бар, баягы барсеткамда мындай калып калыптыр ошо отургучта. Анан ойлонуп, жыйналыштын жарымы эмне болду, урдап кеттиби деген менен кыжалатчылык менен өттү дейт. Анан эшикке чыгып, баягы жыйналыш бүткөн чуркап келип карасам, баары ордунда туруптур дейт. Анан ой бул Үрүмчүдө кандай урлук болбой калганго десем, ошол жерден бир жолдошум айтты дейт. Азыр муну алып кетсе дагы 5 минуттун ичинде табат. Кайерге барып, бардык жерде камералар, кайерге барып эмне алганына чейин билип коет деген нерсени айтканда мен таң калгам, бул кандай деп. Анан бул жагынан азыр социалдык тармактарда аябай бир маалыматтар кетип атат. Азыр маалымат согушу болуп атат да. Согуш болуп атат. Анан көбүлөр айтып атат, бул вакцинация кылгандан кийин адамдардын бардыгы бир баягы тотальный контроль болуп калат. Даже сүйлөгөн сөзүңдө дагы уже бардыгы аңдылып калат. Бирөөнү менен урушуп кетсең дагы бул өзүңө каршы иштейт деген нерсени айтып атат. Эми бул эми бизге келбей эле койсун. Биз эркин мамлекет болгондон кийин биз эркин. Темирбек мырза, бул экөөбүз азыркы талкуулап аткан маселе бул Манас маселесине түздөн түз байланыштуу да. Себеби биз ошол 1000 жылдыкта ушунчалык даражага көтөрүлгөн дымакты, духту, рухту, ошол илхамды жоготуп алып отурбайбызбы? Ошол керек эле да бүгүн. Мына мамлекетибиздин абалын көрдүк го, туурабы? Коронавирус бардыгын ачты. Бул жерде мындай кыргыз айткандай өпкөңдү колуңа карматып мындай кылып көрсөтүп коюп атат. Мына акыбалың ушул деп. Мурда анча-мынчасын сөз менен жылмалап, ой, баары жайында, ой, сонун болот деп келатканбыз да. Анан муну мындай бир алыс деп элестетишке болбойт. Мисал ала турган болсок, биопаспорт алдыкпы? Алдык, аны компьютер окуйт. Бул башталышы. Малды чипировать этебиз деп жатабызбы? Чипировать эттик уже. Бул башталышы. Видеокамераларды койдукпу? Койдук, Адамды өңүнө тааный турган камераларды койдукпу? Биз кирип кетип баратабыз. Бул прогресстен биз аркага кайтышка эч кандай шансыбыз жок. Бул жерде баягы кургак демагогияга алдырып, бизди коом азыр ушунчай демагогияга матырылып калды да. Билген, билбеген китепти окубайт, эчтекени да билбейт. Анан эле, ой, эчтеке болбойт. Биз деген вообще буга моюн бербейбиз, биз кыйынбыз деп эле кандайдыр бир мындай эйфорияга алдыруу, пафостук мындай эмеге кирип кетип жүрөбүз да. Буга биз манастык дух менен, манастык сергектик менен, манастык акыл эс менен мамиле кылышыбыз керек. Бул жерде чоң маселе жатат. Эми ошо мынакей чейрек кылым өттү. Ошо Манас эпосубуздун 1000 жылдыгын белгилеген. Биз баягы Манас жөнүндө сөз болгондо биздин окумуштууларыбыз деле, саясатчыларыбыз деле, ой, бул биздин энциклопедиябыз, биздин сыймыгыбыз, бул Махабхаратадан 2,5 эсе көп, Илиада менен Одиссеядан 17-18 эсе көп деп айтабыз да. Вариант андан көп деп. Анан варианттары 60 варианты бар деп айтып келебиз да. Бирок ошол эле мезгилде ушул Манас эпосунун ичиндеги баягы сакралдуу баалуулуктарды
ача албай жаткандайбыз. Баягы саптардын арасына катылган ата бабалар жөнөкөй болгон эмес да. Мындай айтканда кээ бир манасчы күпүлдөтүп айта берет. Эмнени айтып атканын бир аздан кийин сурасаңыз өзү деле билбеген учурлар көп да. Анан ушул жагынан бир атайын бир берүүлөрдү жасап туруп, булар боюнча дагы талкуу кылабыз. өткөзөбүз. Мен бир эле нерсени айтып, жакшы сөздү айттыңыз да. Мына мен көп жылдан бери баягы Манас бабабыздын мына Алай аймагына байланышкан тагдырын изилдеп жүрөм да. Анан ошо Манас эмеде Шорук хан менен согушкандан кийин Акылайга үйлөнөт да. Шоруктун кызы Акылай шоодураган капырай. Асыл жардуу болуптур Айкөл Манас баатырдай деп. Ошондой деп айтылат. Ошол Акылай бул сакралдуу идея. Бул акыл. Манас мурда мындай өпкө мондай болгон да. Ошол Шоруктан кийин Манас башкача акылга ээ болот. Бул аялга үйлөнгөн жок, бул акыл. Анан бул Акылай жүрө берет. Каныкей менен жашаганда да Акылай бар да. Ооба. Көрдүңүзбү? Мына акыл кошо жүрүп атат да. Кеңири баяндалбайт. Эр бу жерде жылт Акылай келди, Акылай деп кете берет. Манас каза болгондон кийин да тирүү калат деп Акылай. Көбөшкө тиет деңиз. Барып, мына ошол көбөшкө тийгенди көрдүңүзбү? Акыл, баягы акыл, Манастын акылы барып туруп көбөштөргө өтүп кетип атпайбы? Көбөш ордуна хан болду да, анан кийин ошон үчүн көбөшкө өтүп атат. Ошону биздин азыркы тарыхыбыз менен дал келип атпайбы? Мен ошону айтып атам. Манаста отуруп атпайбы? Биздин акылыбыздагы көбөштөр алып алып атпайбы? Ооба. Туурабы? Акчадан башканы түшүнбөгөн көбөштөргө өтүп кетип атпайбы? Мына моундай болуп биз Манасты чечмелегенде эми бул бир эле элементи, бул жерде көп эмелер бар. Мен могу китебиме да киргизгем, сиз да китепке киргизгенсиз. Эми бир күн ушу китептер боюнча талкуулаганда муну айтабыз. Мына көрдүңүзбү, Манастын генийлиги каякта жатат? Өзү негизи жанагы Алай боюнча айтып калбадыңызбы? Ооба. Анан түштүк жергесинен чыккан кадырлуу Манасчыны дагы бүгүн эскерип кеттик. Өзү негизи баягы Манас изилдөө Совет доорунда баягы изилдене баштаган мезгилден баштап, бул падышалык Россиянын убагында баягы алды менен Чокон Валиханов 1857-жылы келип, кийин 60-жылдары Василий Радлов келип, эми алар келгенде негизинен Ысык көл кылаасы менен баягы Иле жака өтүп, тиги Кулжа Иле жактардагы Ак Чийдеги манасчыларды изилдеп кеткен экен да. Анан ошондон улам эле биздин окумуштуулар баягы борбор кала чүйдө болгондуктан ушул Талас Нарын чүй өрөөнүндө көлдөгү манасчыларды изилдеп, ал эми түштүктөгү манасчылар, түштүктөн чыккан манасчылар изилденбей калганы болуп атат да. Анан ошолордун ичинен жана Кыдыралы Манасчынын манасы китеп болуп чыккандыгын айтпадыкпы? Анан Кудай буйруса ушул быйыл жайда сиз менен биргеликте ошол Алай жергесиндеги Манас ата өткөн жерлерди, ошол жерде басып өткөн, буту тийген жерлерди бир кыдырып, тартып келип, анан теле көрүүчүлөргө көрсөтөлү деген пландарыбыз бар. Мусаке, мынакей дагы бүгүнкү бир саатыбыз дагы бир пас эле бияктан материал бар эди го. Өтүп кетти. Эми Кудай буйруса кийинки берүүлөрдө бул материалдарыңыз боюнча дагы сөз кылалы. Себеби сөз буну менен эле бүтүп калбайт деп ойлойм. Кудай кааласа. Манас эпосунун 1000 жылдыгын белгилегенден бери чейрек кылым өтүп отурат. Ошол 25 жыл ичинде сиздин жазган ошол хронология катары кандай баамдоолоруңуз, мисалы үчүн жанагы индустардын премьер-министринин жанагындай иш чара жасагандыгын мен биринчи жолу угуп атам, чынындачы. Булар индустар жанагындай экенин окугам. Бирок ошого именно Манаска байланыштуу экендиги, Кыргызстанга келип анан кеткенден кийин жанагындай жасалып аткандыгы, индуизм идеологиясын жазып атат. Биздин замандаштарыбыз үчүн
биздин телекөрүүчүлөр үчүн деле чоң жаңылык болду деп ойлойм. Сизге атайын келип, ошо биздин студиябызда биздин телекөрүүчүлөргө ошо өзүңүздүн маалыматтарыңыз менен бөлүшкөндүгүңүзгө терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин коногубуз белгилүү жазуучу, публицист, Манас эпосунун 1000 жылдыгынан бери карай ошол 40 тетрадька жазып, тизмелеп ошол ар бир окуянын хронологиясын жазып келаткан замандашыбыз Муса Сапаев агай болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар. Deniz boyunda orgu çan çıkar. Orguan çangı görgünde ne kengin can çıkar. Atandın görgünde orguan çangı karasa.